Менде мындай суроо, урматтуу төраға. Анда керемет банк, улуттук банкка мыйзамсыз өткөн экен да. Дагы бир жолу кайталап коесузбу? Керемет банк малында улуттук банкка мыйзамсыз өткөн экен да анда. Мыйзамсыз же мыйзам эмес өткөндүгүн бул укук коргоо органдары териштирген, өзлөрүнүн жыйынтыктарын чыгарган, анан ал боюнча мен эчтеке деп айта албайм. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр МВФтин сунушу менен мыйзамсыз өткөргөнүбүздү мойнубузга алдык, ошон үчүн биз сатыкка койдук, өкмөткө өткөзүп берип атабыз деп. МВФтин сунушу мындай болчу да, кызыкчылыктардын кагылышы болгондон кийин кесепет начар болот деген сөз да, а жерде мыйзамсыз деген сөз болгон эмес да. Надзорный банк не имел права получать акции коммерческого банка и владеть им деп турбайбы? Справка об основании мыйзамдарда да турат, МВФтин сунушунда да турат. Негизи ал жагы туура эмес, да, действительно. Надзорный орган не должен был владеть акциями, да. Хорошо, рахмат. Андан кийин ошол улуттук банкка Керемет банктын акциясы өтүп атканда канча акция өткөн? Канча пайыз? Ошол убакта 70% тегерек өткөн. Вот эми мына суроо жаралып атат. Ошо 70% тегерек болгондо 30% тегереги каякта калып калды? Азыр силер азыр кайтарып атасыңар, эми 97% деп туруп турабы? Туура. А 30 ошондо 25%ды каерден кошуп алдыңар? Жагын таптыңарбы бирөөдөн? Мына Керемет банк мурда улуттук банкка 70% акциясы менен өтсө, азыр силер аны 97 кылып берип атасыңар. Түшүндүрүп бериңчи мага. Улуттук банк ээлик кылгандан кийин капитализация жүргүзгөн, ошондо улуттук банктын долясы чоңойгон, а калган акционерлердин долясы азайган. За счет акционеров көбөйдү, бул, За счет капитализации Национального банка. Ошо капитализация кылган акционерлердин азыр тагдыры кандай болуп калат эми? Акционерлердин кандай? Капитализацияга кеткен акциялардын ээлери кандай болуп калды азыр тагдыры? Мына мисалы үчүн азыр физические лица 1,81% экен, турабы? Они как были акционерами, так и останутся. Ошо 1,81-дин ичиндеби алар? Ооба. Ушуну да мен тактап коеюн дегенмин. Эми билбейм, Дастан Арсыбековичти колдоп кетет элем, өзүңөр деле чечип койсоңор болмок. Себеп дегенде Керемет банкты улуттук банкка алып атканда ал жогорку кеңештен өткөн эмес да, турабы? Керемет банкты улуттук банк алып атканда ал жогорку кеңештен келип макулдук албай өзүңөр алгансыңар да, ал өкмөттүн токтому менен алдыңарбы? Же бирөөнүн буйругу менен алдыңарбы? Эми ал маалда сиз иштебейт элеңиз, мен ошону тактап коеюн деп атам. Азыр Дастан Арсыбековичтин айтканында ошол, силер өзүңөр жогорку кеңеш жок алдыңар эле, азыр эмнеге жогорку кеңештен уруксат сурап атасыңар деген сөздү эле кичине ачыктап коеюн деп атам. Түшүнүктүү Элмурза Сатыбалдиевич, мен Дастан Арсыбековичке түшүндүрүп бердим. Анан негизи жогорку кеңешке алып келгенибиз жанагындай башка мыйзамдар менен карама каршылык болуп калган үчүн ушун үчүн алып келип атабыз да. Азыр өкмөткө өткөндөн кийин бул силер өкмөткө өткөрүп атасыңар да, турабы? Туура. Бул банктын тагдыры кандай болуп калат? Андан ары кетеби башка дагы коммерческий болуп, же өкмөттө мамлекеттик банк бойдон калабы? Бул Кабмин өзү чечет. Ага ошого кепилдик барбы? Ошо Кабмин өзү сатып береби же өзүндө калабы? Бизде мамлекеттик банктар бар да, ошонун катарында жашайбы бул Керемет банк же жашабайбы деген сөз. Жашашы мүмкүн. Мүмкүн, бирок ишенич жок, сатылып кетиши да мүмкүн да. Эгерде туура башкаруу болсо, жакшы эле иштейт. Силер 4 миллиардка көтөрдүк дедиңерби кирешесин? Так, Керемет былтыркы жылы 1 миллиардка жакын 1 миллиардка. 1 миллиардка жакын. Bundan ары кепилдик барбы, ошондой киреше менен жүрөт деген? Эгерде туура иштешсе, ошондой кепилдик берсе болот. Ошо туура иштөөнү ким алып барат? Кабмин алып баралабы же жеке коммерциялык жадты алып барса болобу? Кабмин дайындайт жетекчилерин, жетекчилери коллектив жумушту алып барат. Ошону сиздин оюңузду айттым да, бул коммерциялык банк болуп калганыбы, кирешеси көп болобу же мамлекеттик банк болуп тургандабы? Коммерциялык банк бул бир форма, мамлекеттик банк бул башка нерсе, буларды кошпош керек. Бүт мамлекеттик
банктар бизде болгон бул коммерциялык банктар. Кандай коммерциялык банктар? РСК банктагы коммерциялык банк. РСК, Айылбанк, Евразийский бул коммерциялык банктар. Бул юридический форма. А мамлекеттик банк дегенде кандай болуп А калат? мамлекеттик банк бул же мамлекеттик, же частный вид владения, собственности. РСК банк ошондо коммерциялык банк. Бирок мамлекеттик банкпы? Мамлекеттик коммерциялык банк. Ошону айттым. Керемет банк түшүнүп калганга акысы барбы же жокпу? Банк эмне болуп калганга? Ушундай статусу менен калганга акысы барбы Керемет банктын же жокпу? Сөзсүз бар. Рұқсат берсеңіз, мен қосып қойсам, рұқсат берсеңіз. Урматтуу Эльмир Заракевич, бізде тура ошол булар барды коммерциялык банктар, РСК банк, айыл банктардан коммерциялык банктар, бирок биз баягы 100% Кабмин эли кылгандыктан алар мамлекеттик банктар болуп калат. Мына азыр бизде өтө көп программалар бар. Мына БСК, зарплатный проект, КПК, ФСК, жана аларды капиталдаштыруу менен азыр Айыл банк номер 1 биздин банктардын арасында. РСК 3-чү номерде турат, активтери боюнчачы. Керемет банкка дагы Кабминдин өтө жакшы пландары бар. Бул банкты дагы азыр бир 8-9 орунда турат. Ошол жогорку орундарга алып чыкканга аракет кылабыз. Андан дивиденд алып, бюджетти чоңойтканга аракет кылабыз. Рахмат. 6-чы микрофон. Мен бунун баарын түшүндүм. Рахмат сиздерге. Колдойбуз биз. Себеп дегенде азыр мага түшүндүрүп атып силер айтып атпайсыңарбы? Мамлекеттик банк менен жеке банктын айырмасын. Бардыгы коммерциялык жакта иштеген банктар. Мен ошого ойлоп атам, бул частный банк болуп кетпейби? Же жокпу? Же ушундай коммерциялык, бирок мамлекеттик банк катары иштегенге акысы барбы деген эле суроого жооп берип эле коюң. Биз процедурада жооп бербейт экен. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз